Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Баткендин Бозадыр айылында 150 турак үй селден корголду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришкендей, Баткен районунун Бозадыр айылында 150 турак үй селден корголду. Айылдын түндүк тарабындагы Камыш көл участкасындагы 350 метр аралыкта сел тосмосу курулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бөлүнгөн экскаватордун жардамы менен турак үйдүн сырткары 4,7 чакырым ички чарбалык жол, ФАП жана айыл өкмөтүнүн имараты сел кооптуулугунан коргоого алынды. Баткенде милиция кызматкерлери үчүн 6 имарат пайдаланууга берилди. Баткенде Ички иштер министрлигинин түзүмдүк бөлүктөрү үчүн жаңы 6 имарат ишке берилди. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 5 октябрда Лейлек жана Баткен райондорунда 2 айылдык милиция бөлүмчөсү, 3 милициянын аймактык пункту жана ички аскерлердин бөлүгүнүн имараты пайдаланууга берилди. Имараттар кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине карата курулган. Ачылуу аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ички иштер министри Улан Ниязбеков катышып, министр жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Андан соң жаңы ачылган имараттардагы түзүлгөн шарттар менен таанышты. Разаков жана Кызыл Кыяда көмүр сатуучу база ачылат. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка караганда, көмүр кампалары Оштун Кара Кулжа, Араван, Алай, Ноокат жана Үзгөн райондорунда, ал эми Баткен облусунун Разаков жана Кызыл Кыя шаарларында, ошондой эле Баткен районунда иштеп баштайт. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.